25-июнда Чүй районунун Бурана айылында жайгашкан Республикалык археология архитектуралык Бурана музей комплексинде Бурана маалымат борбору ачылып, салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Маалымат борбору үчүн атайын боз үй тигилип, проектор өңдүү керектүү жабдыктар алынып келинди. Иш-чарага Чүй районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Русланбек Тагаев, Кыргызстандагы ири музейлердин өкүлдөрү жана башка көптөгөн коноктор келип катышты. Сөз Чүй районунун мамлекеттик администрация башчысы аким Тагаев Русланбек Таштанбековичке берилет. Бизде маалымат бүгүнкү маалымат жыйыны ачылышы болуп аткандан кийин ушул чет жактагыларга, алыскы, жакынкы туугандарыбызга маалымат толугу жетип турган болсо, бизге ошончолук туристтер көп келип, бизге болгон салымы деп мен ишендире айта алам. Эми биз ушул эмне дейбиз? Кут болсун. Ар дайым ушундай биздеги негизи эле Чүй районунда ушул Буранага биз иш-чараларды көп кылабыз негизи. Ушундай иш-чаралар боло берсин, туристтер келе берсин, мамлекетибиз тынч болсун. Анын ичинде сиздер да аман болуңуздар. Чоң рахмат барыңыздар. Бүгүн биз тарыхый жерде турабыз. Бизде ушул Чүй районунда Бурана музейи бул биздеги баягы мамлекеттен коргоосуна алынган музей болуп эсептелет. Себеби ошол Буранага дүйнөлүк ЮНЕСКОга киргенине 10 жылдын жүзү болуп отурат. Ошону менен бирге бүгүн маалымат борбору жыйыны болуп атат. Буюрса маалымат борборунун ачылышына себепкер болуп катышып турабыз. Бул маалымат борбору бизге дегеле Кыргызстанда кандай гана бизде ушундай эски имараттар болбосун, кандай гана ушундай бир тарыхый мекемелер болбосун, биз ошолорду дүйнө жүзүнө маалымат борбору деп ушул маалымат берип турсак, мен ойлоймун, ошол бизге окшогон ошол Бурана 10-11 жылга таандык болсо дагы, андан мурункуда салынган бир имараттар боло турган болсо, ушул маалымат аркылуу дүйнө жүзүнө келип, канчалаган туристтер келип турса, мен ойлойм, алда болсо биздин мамлекетке болгон бир жакшы жашаан деп. Эми буюрса ошол бизде кандай гана иш-чаралар болбосун, Буранага келип ушул жерде көбүрөөк туристтерди тартуу максатында да биз бат-бат иш-чараларды жүргүзүп турабыз. Будан нары дагы маалымат кенен туристтерге жетип турган болсо, алар биздин маалыматсыз эле келип ушул жерге, например, күнүнө канчалаган туристтер келет. Бизде ылдыйда Суяб деген бар. Ал жөнүндө дагы айта берсе абдан кенен тарыхы бар жерлер бар. Ошон үчүн бул бүгүнкү иш-чара ушул бизде баягы илгерки жибек жолунун именно ошо жибек жолунда жайгашкан Бурана музейиндеги маалымат борбору болуп саналат.